Ассаламу алейкум, барыңыздарга Дамдуу Тайм каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен ифтарга, ооз ачарга карата дагы бир менюну көрүп чыгабыз. Бизде бүгүн панировкада куурулган тооктун буттары жана тооктун этинен шорпо. Биринчи этти 45 мүнөт аралыгында сууда бышырып алышыбыз керек болот. Суусун бир аз көбүрөөк коюңуздар, себеби кийин шорпого иштетебиз. Андан кийин этти чыгарып алган соң, жогоруда айткандай, сорпосун алып коебуз, ал бизге керек. Тооктун этин терисинен ажыратып алабыз, териси бизге керек эмес. Эми терисинен ажыратып алган соң эт менен сөөктү башка-башка кылып бөлүп алабыз. Сөөктөрдү таза кылып тазалап алабыз, себеби ал бизге керек. Үй бүлөңүздөрдүн аз көбүнө карап рецептти көбөйтсөңүздөр болот. Мына ушинтип сөөктөрдү алып алдым. Эми этти майдалап бөлүкчөлөргө бөлүп алам. Өзүңүздөрдүн каалооңуздарга жараша кессеңиздер болот. Мен ушундай орточо бөлүктөргө бөлдүм. Картошканы сууда бышырып алабыз жана сырды теркадан өткөрүп алабыз. Эми мен видеону тартам деп унутуп калыптырмын, жандырам деп. Мына ушул бардык азыктарды аралаштырып алдым. Тоок, сыр, картошка жана татымына жараша туз кошуп аралаштырдым. Панировкага болсо кадимки эле нанды духовкада ушинтип сухари жасап алдым, катытып, ал үчүн 180 градуска ысытып, 20-25 мүнөттага нандарды ушинтип катытып, кызартып бышырып алабыз. Андан кийин кадимки эле оклоонун жардамында, жайгычтын жардамында ушинтип майдалап, күкүм абалына келтирип алдым. Эми коюу массабыздан мына ушундай тооктун бутун салып, тооктун бутунун формасына окшотуп жасап алабыз. Мына ушундай. Көлөмүнү өзүңүздөрдүн каалооңуздарга жараша кылсаңыздар болот. Баарын ушинтип жасап алабыз. Эгер ашып калган болсо, жөн тегерекче түрүндө да бышырсаңыздар болот. 2 жумуртканы алып, вилканын жардамында аралаштырып алабыз. Бирок 3 тоокко 2 жумуртка көптүк кылат экен, бирөөсү жетет экен. Панировкага керек жана ун. Биринчи болуп даяр кылган тооктун буттарыны ундап чыгабыз. Көп ундап жибербейбиз, болгону үстүртөн гана. Андан кийин жумурткага булап чыгабыз. Үчүнчүдө панировкага жакшылап булап чыгабыз. Бардыгын ирети менен ушундай абалда, ушундай тартипте жасап алабыз. Жасап жаткан учурда казанга май куюп, кызытканы коюп койсоңуздар болот, майыңыздар кызып турат. Майды көбүрөөк койганыңыздар жакшы, себеби тооктун буттары бир аз көмүлсө, ушундай жарымына чейин келсе жакшы бышат. Эми буттарды салып, май кызарганча бышырып алабыз. Бир бети кызарган соң, экинчи бетине мынтип алмаштыра алабыз. Болгону бышырууга 1,5 минутта кетет, эки бетин кошкондо. Баарын ушул тартипте иреттеп бышырып алабыз. Достор, каналыбызда жаңы болсоңуз, подписаться кнопкасын басып, жазылууну унутпаңыз, себеби биздин каналда кызыктуу рецепттер чыгып турат. Сиздерди аябай күтөбүз. Мына ушундай сонун күрсүлдөгөн, кысыраган тооктун буттары пайда болду. Эми ошол эле тооктун бутунан мына ушундай сон лапша кошулган шорпо жасап алабыз. Ал үчүн тооктун бутун, шорпосун куюп алабыз. Эгер картошка пюреңиздерден картошка кайнатылган суудан ашкан болсо, аны да куюп жиберсеңиздер болот. Ага да картошканын дамы бир аз чыккан. Эми туз, татымал кошуп, кайнатып, картошка, сабиз жана помидор салып алабыз. Эгер болгар калемпирлери болсо, албетте аны да кошсоңуз болот. Жакшылап кайнап, картошкалары бышайын деп калганда, үй бүлөңүздөрдүн көп азына карап китлап саласыздар. Эгер китлап жок болгон болсо, башка макарондун түрүндө салсаңыз болот.
Кайнап кетилип бышканда мына ушундай сонун тамак пайда болот. Каналыбызга катталууну унутпаңыздар. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Тамагыңыздар таттуу болсун.